Германияда 3500-ге жакын кыргыздар жашайт экен. Берлин шаарынын ичинде кыргызстандыктардан бир 400-ге 500-ге жакын кыргызстандык бар экен. Алардын баарын чогултуп 22-сентябрга эгемендүүлүк күнгө карата биз азыр музыкалдуу концерт даярдап, элчилик менен кошо кыргызстандардыкка мекендештерге концерт өткөрөлү. Боз үй тигебиз. Кыргызстандан ырчылар келет. Алардын визасы менен кичине тартылыш болуп калган себептен жана биякта немистердин колдорун немистерди да чакырганбыз. Ошо немистер досторду да чогултуп атабыз. Мен Германияда турганыма 19 жыл болду. Мен ошо 19 жылдын арасында Германияда келип экономика тармагын окугам. Экономика тармагын бүткөндөн кийин ошо туризм менеджмент мастер программасын бүтүргөм. Ошондон бери 15 жылдан бери эл аралык чоң туристикалык компанияда иштейм. Биз дүйнө жүзүндө ар бир мамлекетке көптөгөн туристтерди Германиядан эле эмес, ошо Европейский Союздан, башка Америкадан болобу, Япониядан болобу дүйнө жүзүнө жиберип турабыз. Азыр 2 жылдан бери Кыргызстанга туристикалык поезд менен туристтерди алып келе баштадык. Мына азыр ушу 2 жуманын арасында эле чоң бир американский чартер киргенин айтабыз. 100ге жакын туристтер келет. Алар бай туристтер. Анан дагы 4 жумадан кийин дагы бир чоң поезд келет. 18 мамлекеттен туристтер келет Кыргызстанга. Биз эми ал барчу жерибиз темир жол менен туризм өткөрүп жатканда Бишкек шаарына келип, Бишкек шаарын көрүшөт, балыкчыга барып, Ысык көлдү барып көрүшөт, Чолпон атага барабыз, Рух Ордону көрсөтөбүз. Анан Бишкекке келгенде Аларчага алып барып көрсөтүп кетиребиз. Андан сырткары Кыргызстанга биз көптөгөн жыл сайын 20-30 группага жакын туристикалык группаларды Кыргызстанга жиберип турабыз. Кыргызстандын туризм өнүккөн тармагы эң биринчиден биз Өзбекстан менен салыштырсак, биздин өзүбүздүн мамлекетибизде Казакстан менен болобу же Түркмөнстан менен салыштырып келсек, Кыргызстанда эң мындай өнүгүү жана перспектива бар туризм жагындагы тармактары бул этнотуризм деп коет. Ошо этникалык туризм. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды, биздин өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүп, биз көчмөндөр калк болгонбуз. Ошо көчмөндөрдүн маданиятын көрсөтүү биринчиден бизге эл аралык туристтерге абдан кызыктуу болот. Өзүбүздүн Самарканд, Бухара деген шаарларыбыз болбосо дагы биздин өзүбүздүн жаратылышыбыз жакшы. Биз көчмөндөрдүн маданияты жакшы дейбиз. Ошо биз өзүбүз боз үйлөрдү тигип эле. Ысык көлгө келсек, Ысык көлүбүз бар, Сөңкөл бар. Сөңкөл менен барып көрсөтсө болот. Андан башка ар бир жайлоого алып барып эле боз үй тигип, мына ошо өзүбүз кандай тамак жесек, өзүбүздүн оюндарыбызды көрсөтсөк, өзүбүздүн салттарыбызды көрсөтсөк, ушул кызык. Анан бизге келгенде туристтер ушу эс алып кетишет. Анткени мындай жаратылыш аларда жок. Кыргызстанда кичинекей жерде эле мындай салыштырып келсе, дүйнөдөгү 7-8 чоң ландшафттар менен бар. Биз ал келтиргенде элдер тоону көрөбүз деп келгенде, тайын ушу туристтер тоону көрүүчү башка мамлекеттерге барышат экен. Бизге келсе, тоосу да бар, суусу да бар, көлү да бар, көлү да бар, анан чөлү да бар, талалары бар. Ошонун баардыгы бир кичинекей жерде эле, бир жерде топтолуп турганда, ошого кадимкидей туристтер абдан сүйүнүшөт дагы. Анан Кыргызстандын мындай чоң көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Бир кичинекей жерде эле тала жерине бир боз үй тигип, тоо жайлоосуна экинчи боз үйдү тигип, мындай суунун жээгине 3-чү боз үй тигип эле туристтерди алмаштырып эле ошо жаратылыштын түрүнө алып барып көрсөтсө жакшы иш-чара болот. Биздин өзүбүз жиберип аткан, анан ушу башка Германиядан жиберип аткан туристикалык компаниялар боюнча Германиядан Кыргызстанга жыл сайына бир 6,5-7 миңге чейин жакын туристтер келет.
Анан ушу Германиядан келген туристтердин жакшы жери деген булар жок дегенде 2 жумага келишет. Жакшы гостиницаларга, жакшы жерлерге тургусу келет, көп акча калтырышат. Булар кызыкканы барып эле көлдүн жээгинде жатып эс алуу эмес. Кыргызстандын бардык жерлерине барып, Ташрабат болобу, Бурана болобу, Бишкек болобу, бүт бул кызыктуу жерлердин баарын көрүп, биздин салтыбызга кызыгып, маданиятыбызга кызыгып, ошонун баарын көрүп кетишет. Анан ушу Германиядан дагы, анан ушу Европадан көп, Италия, Франциядан азыр абдан көп туристтер барып жатышат. Кемчиликтерин дагы айтайын. Эми бизде Кыргызстанда туристикалык инфраструктура абдан өнүккөн эмес. Анын чынын айтканда бизде жакшы гостиницалар Бишкекте эле болбосо, жана Ысык көлдүн жакшы бир 2-3-4 эле гостиницалар бар. Ал ошон үчүн андай өнүгүп бүт бардык жерине бир калыпта туризм азыр өнүгүккөн жок. Ал бир жери. Экинчи жери инфраструктура жагында жада калса мындай жөнөкөй туалеттерди эле айтабыз. Даараткана. Азыр Кыргыз мамлекетинен ушу департамент, туризм департаментинен иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ысык көлүнүн жээгинде ушу жолдордун тегерегинде жакшы дааратканаларды салып берүү. Ал өзүнчө маселе. Анткени биз мындай көнүп калган баягы жөнөкөй дааратка эл аралык туристтерди алып барганда аларга мындай кызык да болгондо эмес, ушу алар түшүнбөйт мындайды. Чоң кемчилик дегенде ушу стабилдүүлүк керек бизге, саясат. Анткени туризм деген ар бир экономикалык тармагында ушу туризмде тынччылык керек. Коопсуздук мындай туризмге эң жакшы маалымат ушу мамлекет жөнүндө мындай жаман, негативдүү маалымат чыкпай, жакшы жеринен көрүнүп турса, мындай кандай бир завод ачылды же мындай жакшы маалымат болуп турса, аны эл аралык туристтер жакшы окуп, мындай жакшы болуп атат экен деп, ошого сонун болуп аткан турбайбы деп аракет кылып ошо барганга келишет. Анан о гезитте окуп отурса эле митинг, анан тегиндей болду дегенди укканда элдер кичине тартынышат да коркушат. Аяка кантип барабыз деп. Ошо биздин чоң кемчилигибиз туризм өнүккөнгө. Кана Дастан. Ой, мен кулунум-го кулунум. Арзанма, тем анчалык мактап койсо, дергендеп кетти балам. Покажи, Манас. Покажи, Манас. Это папа. Манас деп сен дагы айтайын. Манасты жатаарда окуп алып анан уктайбыз. Манас айтчу жигит ушу, балам? Атка конуптур да, Манас болуптур, Манас атка конуптур деп кантип айтты. Сүрөттүн баарын тарткан жаш Кыргызстандын атагы чыгып келаткан, Кыргызстанда ушу Германияда 3 жолу көргөзмөсүн өткөрдүк. Аты ал жаш сүрөтчү Айбек Самат Ишенбеков деген нарындык жигит. Анан таанышканыбызга бир 5 жыл болуп калды. Өзүбүздүн инибиз болот нарындык, мен дагы нарындын колуну болом. Анан Германияга биринчи жолу келип сүрөттөр көргөзмөнү өткөрөлү дегенде биз ошого жардам берип, мен жубайым экөөбүз Германияда 3 көргөзмөсүн өткөрдүк. Азыр Германияда дагы бир белгилүү бир көргөзмө центринде сүрөттөрү илинип турат. Бул эми өзү нарындын Аламышык тоосу. Ошо Аламышык тоонусун караганда ошо сүрөт күзгү жайында тартылган сүрөт экен. Бул сүрөттөрдүн баарын сатып алганбыз, жардам берип, анан ушу канча көргөзмө, Германияда 4 көргөзмөдө катышып келди. Баардыгы кызыгат. Бул анткени бул жаш сүрөтчү болсо дагы башка сүрөтчүлөргө караганда кыйындыгы жана белгилүү жагы асманды жакшы тартат экен. Анан мен ушу Германияда өзүм 19 жылдан бери жашайм, турам. Анан ушу Берлинде жүргөндө биякта бир да тоо жок да. Анан ушу алыста жүрсөң да өзүңдүн мекениңди жүрөгүңдө көтөрүп жүрөдү дейт. Анан мен өзүм үйүмө ошо
балдарымдағы тоомду көрүп өссүң, мен дагы кандай өстүм, балдарым да ошондой өссүң деп ушу тоолордун арасында өзүбүз үйүбүзгө кичинекей нарын кылып алганбыз. Нарындын жайлоолору боз үй, уулум деп коем, дастан эт бышырып атат деп койсом, ал өзү сүйүнөт. Кичинекей кезинен мен өзүм чоң апам, чоң атам колунда өскөм деп атпайм. Анан ушу мекенге жакыныраак болсун деп кичинекей кезинен өндүп көрсөтүш керек экен. Бул Манас атабыздын эпосунан каралган сүрөт. Бул Нарын шаарынан ошо Аламышык тоонун үстүнөн ылдый карап турган кезде мындай ошо сүрөт тартылган экен да. Бул сүрөттүн аты Конок күтүү деген. Партнерлорумга союз тарап кеткенде көп орустар болобу, казактар болобу, өзбектөр болуп калса, алар келип айтып калышат. Бул сүрөт Сибирдеги айылдардын бирөөсү го. Казактар көрүп алып, жок, биздин ушу талаада казактардын айылы го дейт. Айтып коем, жок, жалгыз бул Кыргызстанга тиеше, балким ар бир айылдарда ушундай болуп көрүнүп турган болсо, жаз келип Кыргызстан экенин каягынан билет. Мына буякта курактар турат. Анан жана машиненин номери кызыл, Кыргызстандын эмес менен. Анан бул сагышкан турганы бул Конок күтүү деген Кыргызда салт бар эмеспи? Ошо сүрөттүн аты да Конок күтүү деген сүрөт. Балконубузда коз сойдук эле, сиз эжиккебиз келип калат деп, Гел сага да 5 бармак салып берейинби, дастан келе кой. Так, тарелкасын берсең, башка тарелкасын берсең болмак. Бул жамбаш экен. Алыңыздар. Тартсаң кичине. Мына дастан сага. Эмне кой, дастан? 5 бармак. Мен оюмча, жеке оюм, Кыргызстанга мындай чоң мындай улуттук проект жетишпей атат да. Анткени биз элибизде түрттүнгөнгө, элибизге мындай жол көрсөткөнгө чоң экономикалык мындай прорывной проекттер көрүнбөй атат. Ушул бир проекттин ою менин оюмча Кыргызстандын темир жолун өнүктүрүү керек. Биринчиден, биздин азыр темир жолубуз салыштырып келсе, Талас жактан, Луговой жактан кирип эле Балыкчыга чейин темир жолубуз бар. Андан башка мындай общий санап келсе, Кыргызстанда ашып кетсе 350-дөй 390 километр темир жол экен. Азыр биздин кошуналарыбыз темир жолду өнүктүргөн сырткары, алар жылына 500-600 километр темир жол салып атышат. Казакстан болобу, Өзбекстан болобу. Алар темир жолдон сырткары тез жүргөн темир жолду салып келатышат. Азыр мындай санап келатсак, Ташкент менен Бухара ортосунда азыр тез жүргөн Тальга, Испаниянын Тальгалары жүрө баштады. Казакстанда сверхскоростной поезддер жүрө баштады. Бүт чоң шаарлардын арасынын баарында тез жүргөн поезддер жүрө баштады. Анан мындай санап келатса, алар темир жолун, жаңы темир жолун салган тышкары, алар ошо жолдорун модернизация кылып өнүкүп баратат. Ал биринчиден жашоо элине пайда, анткени темир жолу деген ушу союз убагынан эле 20-жылдары бизге салынган. Ал биринчи жол катарынан дагы мындай жүк ташуу экономикага абдан чоң пайдасы бар. Аны көп киши айтышы мүмкүн, бизде Казакстанга караганда темир жолу салуу кыйыныраак дейт. Темир жолду салуу, Балыкчыдан Караколго темир жол салсак, ал пайдасы абдан жакшы болот. Бир четте экология жагынан канча деген жүк ташылып жүрөт ушу ысык көлдөн. Бензин менен, солярка менен кандай эле канча жол жүрөт. Жолдун баардыгы мына жыл сайын биз асфальттап эле жол салып атабыз. Болбой калса эле кайра оңдоп эле, кайра салып эле, элдин баардыгы көнүп калган. Кыргызстандар жол салып эле, кайра жолду оңдоп эле, кайра эле жолду салып эле. А темир жолду бир салып койсо турат. Жүк ташуу, Караколго кайра. Бүт жүктүн баардыгы бизге азыр байыр импорт кылып, Кытайдан келип атабы же Россиядан келип атабы, анын баардыгы бизге темир жол менен келет. Ал биринчи жагынан жүк ташуу ушу биздин экономиканы өнүктүргөнгө мындай чоң, ал улуттук чоң проект болмок. Баардыгыбыз болуп, чогулуп жол салмакпыз. Экинчи жагынан салганда ошо темир жол Чолпон-Ата Караколго деп калса, ал темир жол менен мындай жаңы линияларды ачса, туризм өнүккөнгө абдан жакшы пайда болот. Анткени Казакстандан көп туристтер келет деп атканда, элдин баардыгы эле азыр айтып жатат. Баягы чек арадан өтүш кыйын, Казакстан жагынан кыйын болуп атат. Жыл сайын эле телевизорду көрүп отурсак, көрөбүз Казакстандан границасында канча очередь элдер кыйналып келгенге Кыргызстанга. Алматыдан Бишкекке келип, Бишкектен Чолпон-Атага барганга эле жолуна 5 саат кетсе, границасында 3-4 саат убакыт кетип атат.
Темир жол болуп калган болсо кандай? Пассажирдик поезд болуп калса Алматы, Чолпон Ата, Алматы, Караколдо энди. Кышкысын Караколго, кечкисин поездга түшөт Казакстандан же Ташкенттен. Түнкүсүн жол жүрүп барып, эртең менен Караколго келип калмак. Туризмге абдан сонун өнүктүрүү. Өзүбүздүн элибизге деле баягы 2002-жылы, 2003 жылдары абдан чоң эле гранттар келген Кыргызстанда ошо темир жол салабыз Кочкорго чейин деп. Мен өзүм анда жаш кезимде Кыргызстанда турчумун, көрүп деле калганбыз 90-жылдарда экскаваторлор менен ысык балыкчыдан Кочкорго темир жол салынат деп элдин баарына айтылып, мына экскаваторлор жол салып баштап аткан. Темир жолдон да жок, ал акчадан да жок. Ошо темир жолду мына Кочкорго чейин тартып алсак, ушинтип мындай жыл сайын мындай өнүктүрүү көрүнсө, бизге өзүбүзгө жакшы болот. Анан азыр мынтип айтылып калат да, акталбайт, салганга кыйын депчи. Жок, акталат. Темир жол өзүн ар дайым актап келген. Анткени жүк ташыганга эле, балыкчыга чейин, Москвадан балыкчыга чейин бизге азыр дизель келет экен, бензин келет экен. Кочкорго чейин барса бизге ал эч кандай айырмасы анчалык эле чоң эмес. Салганда анчалык деле тоону тешип салуу деле кереги жок. Кочкорго чейин оңой эле тартылып барат, Чолпон Атага чейин оңой тартылып барат. Ушундай чоң улуттук проект болсо, туризм жагынан дагы биз сөзсүз туристтерди дагы алып келип, көбүрөөк Кыргызстанга калтырганга аракет кылмакпыз. Ооба, сөзүңүз каралды, ошо сиз жаңы эле айттыңыз, ошо Өзбекстанга инвесторлорду алып келдик деп, анан кайсы жааттан да жардам бердиңер? Мисалы үчүн ошол эле жардамды Кыргызстанга деле бере аласыңар дегендейм да. Биз эми ал 2002-жылы, ошо 2003-жылы биз ошо Орто Азияда туризмде өнүктүрөлү жибек жолунда темир жол менен жүрөбүз деп ушуну проекттарды баштаганбыз. Анан 2005-жылы мен өзүм Кыргызстанга келип эле Кыргыз темир жолу менен сүйлөшкөнбүз. Ушул проектти мен өзүм жазгам, өнүктүрөлү, биякта поезд салалы, жүргүзөлү дегенде Кыргызстанда анчалык мүмкүнчүлүк жок болчу. Завод да жок, темир жол мындай бизге ылайыктуу вагондорду салганга. Ошондуктан тилекке каршы биз ал проектти Россиянын заводдору менен инвестиция өзүбүз тартып барып, өзүбүз ушул жактан салганбыз вагондорду. Анан Өзбекстанга Ташкент завод менен чогулуп, вагондорду салып, ошол вагондор менен азыр иш жүргүзүп келатабыз. Анан эми Кыргызстанга мындай темир жолунун узундугу чоң болсо, туризм жагынан кандай болсо дагы инвесторлорду тартып келүүгө мүмкүнчүлүк дагы бар. 10 күндүк тур болбосо дагы ал поезддер келмек. Ошо международный поезддер. Андан башка Бишкек, Балыкчы, Чолпон Атада эле поезддерди коюп койсо, мындай частный инвесторлор деле келет. Чет өлкөдөн келген туристтер темир жолду билет. Темир жол менен жүрүп көнүп калган. Вагондорду оңдоп туруп салып койсо, панорамный вагондор менен Ысык көлдүн жээгин менен көлгө түшөт десе, элдин баары деле келет. Анан бизде мындай орустар деле көнгөн, казактар деле көнгөн, өзбектөр деле көнгөн поезд темир жол менен саякат кылып, ары бери чыгып, балыкчыдан болсо Чолпон Атага барып, Чолпон Атадан Караколго барып түнөп ушинтсе, ал менен көп иш чара жүргүзсө да, акча тапса да болот. Темир жолго дагы анан ар бир Кыргызстандын ошо айылдарына, жерине барып токтосо дагы акчадан программаларды түзүп берсе болот. Канча жылдан бери Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Узбекистан деген темир жол салынат деген болуп келет. Ал темир жол салынса Кыргызстандын экономикасына абдан жакшы пайда тиет. Биринчиден, бизде мындай Кыргызстандын мындай бир чоң маселеси, биз деңизге чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мындай иш жүргүзөк, экспортко чыгарсак, бизде деле Казакстанда бар, Өзбекстанда дагы мындай деңизге чыкканга мүмкүнчүлүк жок. А темир жол менен андай чыгуу абдан оңой да. Анан Кытайдын аркылуу темир чоң океанга жол чыкса болот, экспортко жакшы болот. Анан ал эми биринчиден азыр Кытайдын чоң проекти болуп келаткан Орто Азияда жибек жолун өнүктүрүү. Жибек жолун өнүктүрүү Пакистан жагынан, Индияга чейин мындай Афганистанды бириктирип, анан Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан деген. Ал эми биринчиден Кытайдын экономикасына жакшы. Анткени кең байлыктарды тез жол менен Кытайга алып кирүү. Өзбекстандан болобу, Казакстандан болобу, Кыргызстандан болобу. Ал аны айтыш керек. Анан эми азыр кандай стадияда, ал кандай эмне болуп атканын билбейм, бирок та
азыр чоң маселе болуш керек. Кыргызстан менен Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандын темир жолунун чоңдугу 1520 мм деп коет. Чоңдугу 1,5 эме калия. Кытайдыкы кыска 1495 айырмасы. Алардын калиясы биздин калияга чак болбойт. Анан ошондон мен билбейм, азыр түшүнүгүм боюнча бизге азыр уруксат бергенде алардын узкоколейный жол киреби же ширококолейный Кыргызстанда жүргөн темир жол киреби? Ал бир суроо. Экинчи суроо, Кыргызстанга ал кайсы жол менен кандай кирет? Бизге көбүрөөк абдан сонун болмок болчу, ошо Кыргызстандын Кытайдан эле Кыргызстандан 10 километр кечип өтпөй, ошо Кыргызстан менен Ошту, Балыкчыга менен мындай азыр эме автоунаасына карата жол салынып келет атпайбы? Бул абдан жакшы иш, чоң инфраструктурный проект. Ошонун жанына эле карата темир жолун салынып алса, бизге абдан сонун болмок. Абдан сонун болгондо, мисалы үчүн эл дагы кооптонуп, өзүбүз башында айтып өткөндөй, Кытайдагы ген байлыктардан чыгып кеткенге да оңой шарт силеп турпайсыз. Анан кыргыз элине дагы бул мындай өзүнүн бир залапасын тийип калбайбы? Бир мурун эле Кытай каптап келатат деген сөздөр бар эле. Социалдык тармактарда айтылып келет да эми. Анан кооптуулугу. Биринчиден кооптуулугу, биз биринчи өзүбүз эгемендүү мамлекетпиз. Анан эми биз Өзбекстандай, Казакстандай болуп, кең байлыкты эле жөн эле каздырып эле чыгардырбай, биздин өзүбүздүн шарттарыбызды айтсак, кең байлыкты алып кетүүгө тыюу салынып, мындай готовый продукция чыгарганга аракет кылалы, чогуу ишканаларды жүргүзөлү дегенде, менин уккан боюнча, билген боюмча, Кытай эч качан жок деп айтпайт. Кытай алындай завод салганга деле шарт түзүп, инвестиция кылып, алып келип салып атат. Мына мисал алып кетсек, Германия деле өнүккөн мамлекет. Германия деле өзлөрүнүн инвесторлору көп. Кытайлар Германияга келип, булар дагы инвестиция кылып, кең байлыкты өнүктүрөбүз деген күнү немистердин шарттарына, булардын мыйзамына карата Кытайлар да келип, бияктан ошондой инвестиция кылып, бияктан готовый продукция кылып чыгып атышат. Анан эми Кыргызстандын абдан жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Биринчиден, бизде абдан билимдүү калкыбыз бар, ишкер калкыбыз бар. Анан бизде завод салынса, Кытай мамлекетине абдан жакшы пайда, себеп биз ушу Евразеске кирип турабыз. Анан бияктан завод салынса, ошол эле экспорт Россияга, ошол эле экспорт Казакстанга. Андан тышкары Кытай бизге завод салынып, мындай буюмдарды болуп чыкса, Кыргызстандан Европейский Союз менен абдан сонун канча 1000ге жакын каттарды бажысын төлөбөй, бияка экспортко чыгарганга шарттарыбыз бар. Жеңилдиктер бар. Ошону эле карата Кытайдын инвесторлору ушинтип Европейский Союзга эч кандай бажы эмесин төлөбөй чыкса дагы болот. Ошондойлорду сөздөр менен мындай шарттарды түшүндүрүп берсе, Кытайлар мен абдан ишенем, алар дагы келип, мындай жөн эле кең байлыкты казып чыгарбай, Кыргызстанга завод салып, Кыргызстан элине жумуш берип, инвесторлор келсе, ар дайым Кыргызстандын калкы түшүнүп, андай Кытайлар менен чогуу иштешели деген ой аракет болот. Жөн эле мындай казып эле чыгарып алган болсо, Кыргызстанда менин оюмча эл да түшүнбөйт. Эмнеге андай болуп атат, эмнеге андай шарт болуп атат деген боюнча, ошон үчүн менин оюмча азыр ошо экология дагы зыян болуп деп, анан элдер дагы ошондуктан наразычылык бар болуш керек деген оюм бар.